Ассаламу алейкум журт. Ушундай силерге чакан кайрылуу. Өзүмдүн чисто жарандык позициямды айткым келди. Бизде Орозай Нарматова деген кызыбыз бар экен. Ал ошол жерде отуруп алып, массовый информацияда, мисалы үчүн, массалык маалымат каражаттарын ачык эле айтып атат. Садыр Жапаровду зектер колдойт депчи. Бул сүйлөйм деп атып, бул өзү законду бузуп алды. Мен далилдеп берем. Четкий статья бар. Это ущемление прав граждан, да, мындайча айтканда, бир топ турган адамдардын моралдык укугуна доо кетирүү. Буга уже четкий статья бар. Сүйлөйт деп эле сүйлөй бергенде чек болот. Биз ушул Орозай Нарматовадан на законном основании суд подаем. Будем иск подавать. Ушул айткан сөздөрүнө жооп берсин. Анткени ушунча эл Садыр Жапаровду колдоп турса, капталдан чыгып алып зек деген бул нарушение закона, действительно. Если демократияны жакшы билбесеңер, окуп чыксаңар болот. Мындайча айтканда, элдин укугун тебелөөгө барабар да. Бул укугунун бирден бири, бул кимди шайласа, кимди колдосо элдин өз эрки. Ушунча жамы журттун баарын зек кылып салдыңыз го. Орозай Нарматова, сизге кайрылуу. Либо 3 күндүн ичинде кечирим сурайсыз, официально видеообращение кылып, элдин астына чыгып. Же болбосо сизди четко сотко беребиз. Минимум нормативный акт есть там. Конкретный там будете штраф платить. Если канча адам заявление жазса, азыр, я столько людей соберу, да, сейчас, ошо Садыр агага болеть эткен адамдар, ошонун баары заявление жазып, иск подавать этсе, сенде материально, да, за моральный ущерб, ты просто жок каласың, кыргызча айткандачы. Тебе срок 3 дня. Снимаешь видео, элдин астынан кечирим сурайсың. Точка. Ровно 3 күн. Урматтуу журт, ушул видео кайрылууну бүт таратып коюңуздарчы. Ошол кызга жетсин. Бул жерде четкий нарушение аморальном праве болуп атат бул жердечи. Закондо бар, жазылган. Бөлүшүп коюңуздар. Жана Садыр Жапаровду колдоп атасыңарбы? Такыр айныбагыла. Колдош керек. Мындай мүмкүнчүлүк бир эле келет. Именно ушу Садыр агабызды колдоп берели до конца. Өнүгөбүз биз да, көрөсүздөр. Прям 1 жылда шумдук болуп кетпесек да, бирок уже өнүгүү процессине түшөбүз уже. Это ясно. А могу ушу карындашыбыз срочно эсине келсин, 3 күндүн ичине, срок 3 күн. Же болбосо мы все садыровцы, да? Мы не зеки, мы все грамотные. Мы будем грамотно подавать в суд. Все, поделитесь.